Кичинекей жардамчы десе кимди элестетесиз? Кичинекей жардамчылар ким? Мына биз бүгүнкү подкастта дал ушул жөнүндө сөз кылабыз. Подкасттын башында эле достор, кандайсыздар деп амандашып алайын. Атымако баарыңыздарга көңүлдүү, сонун ийгиликтүү күн каалайм жана албетте 5 деген маанайда каалайм. Вольтер мындай деп айтыптыр. Ушуну менен баштайлычы. Жумуш бизди күч 3 улуу кыйынчылыктан сактайт. Зериккендиктен, жаман жүрүм-турумдан жана мукташтыктан. Кызык аябай сонун айтылган. Кичинекей жардамчылар. Балдарды мындай окуткула, алар үй бүлөнүн толук укуктуу мүчөлөрү жана ошондуктан өз үйүндөгү өзүнүн жоопкерчиликтүү милдетин чечкиндүүлүк менен алып барышы керек. Ата-энелердин милдети балдарды багуу, кийиндирүү, туура таалим тарбия берүү, алар үчүн камкордук көрүү. Ал эми балдардыкы болсо чын ыкластан берилгендик менен ата-энелерине жардам берүү, үй тиричилигиндеги кичинекей бир бөлүгүн аткаруу жана үй бүлөгө бактылуулук алып келүү болуп саналат. Балдар берилген анча чоң эмес иштерин аткаруу менен атасына жана апасына жардам берүүнү билиши керек. Балдарга кандайдыр бир жумуш дайындап, ал ишти алар силер үчүн аткарып коюусун өтүнгүлө. Андан кийин аларга бул ишти аткарып бүткөндөн кийин анан ойнойсуңар деп кубаттап койгула. Балдардын аң сезими түрүү жана аларды тартиптүүлүккө, жоопкерчиликкө үйрөтүш керек. Аларды өздөрүнүн каалаган гана нерселерин аткарууга жол берүүнүн кереги жок. Ата-энелер балдарынын кылып жаткандыктарын текшерип, үстүртөн карап койгону зарыл. Эгерде балдар ата-энелерге жардам берүүнү каалабаса, анда аларга эгерде биз силердин муктаждыгыңарды чечип бербей, силер үчүн камкордук көрүүбүздү токтотуп кое турган болсок жакшы болобу? Деп сурап көрүңүз. Өздөрүнө берилген ата-энелеринин эмгегин жеңилдетүүчү жоопкерчиликтерден баш тартуу менен, мейли бул өтө мааниси жок иш болсо дагы, балдар келечекте жыйындын пайда келтире турган мүчөлөрү болушу керек. Өздөрү үчүн өтө пайдалуу таалим тарбия алуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып коюшат. Ата-энелер балдар үчүн баардыгына барып, алардын бейгам шалаакы болуп өсүшүнө жана үй тиричилик иштерине жана камылгаларына убакыт бөлүштүрбөй коюусуна жол берип, аларга керектүү нерселер үчүн өздөрүн курмандыкка салуулары керек эмес, достор. Караңызчы. Балдарды алгачкы жылдарынан баштап эле өздөрүнө пайдалуу иштерге үйрөтүшү керек. Кийинки убактарында алар өздөрүн камсыздандырып жана башкаларга жардам бериши үчүн бул абдан маанилүү. Мына ушундай жагдайда гана алар чындыгында эле пайда келтирип жатканын билип, өздөрүн толук канагаттануу экендигин сезишет. Балдарыңарга алар иштеп жатабы же жокпу, анын эч кандай деле мааниси жок деген сезимдин чекесин дагы билгизбегиле. Аларга силердин жардамыңар абдан керектүү. Силердин убактыңар өтө баалуу жана силер ошого гана таянасыңар деп үйрөтүш керек. Балдарды бактысыз кылуунун өтө туура ыкмасы бул балдарды баардык милдеттемелерден бошотуп, аларга бош, максатсыз өмүр сүрүүлөрүнө уруксат берүү. Аларды бир нерсе кылууга үйрөтпөй коюу же алардын каалагандарын гана аткарып коюуга мүмкүнчүлүк түзүп берип коюу. Балдардын аң сезими өтө кабыл алгыч жана тирүү го, ошондуктан аларды пайдалуу жана жакшы нерсеге үйрөтпөсө, алар кача албастыктан жаман нерсеге кайрылып кетишет. Алардын дем алуусу бул адилеттүүлүк, ошондой эле аларды эмгектенүүгө, өз убакыттарын керектүү ишке арноого, андан тышкары окуу, дагы ар кандай кыймыл аракетке үйрөтүү дагы адилеттүүлүк. Балдар дагы аларды болгон иштери курагына байланыштуу, өзүнүн жаш курагына байланыштуу болушуна зарыл. Буга да көңүл буруңуз жана алар өздөрүнө кызыктуу, пайдалуу китептерден билим сузуп алып турушуна дагы салымыңарды кошкула. Ата-энелер балдарды үйрөтүүчү өтө маанилүү сабак. Бул балдардын үй ичиндеги бөлүнүп берилген милдеттерин аткаруу экенин билүүсү зарыл. Ошондой эле ата-энелер дагы балдарын өмүргө, ден соолукка карашына, пайда алып келүүчү багыттарына көңүл бурсун. Даанышман эненин жетектөөсү менен балдар жана кыздар турмуштук милдеттемелерди кандай колдонуу керектиги тууралуу үй бүлөлүк алгачкы көзөмөлдөргө ээ болушат. Эмгек бул пайдалуу, баарыбыз билебиз. Эмгек адамды тарбиялайт. Балдарды дагы ушул пайдалуу иштерди аткарганга үйрөтүү маанилүү. Алар жаралышынан эле өзүнө керектүү иштерди издөөгө жөндөмдүү жана ыктуу. Мына ушул жөндөмдүүлүктөрүнө жараша аларды
керектүү багытка багыттап коюш керек. Алгачкы жылдарда аларды күндө керектелүүчү жөнөкөй милдеттемелерди аткарууга үйрөтүп, ар бир балага өзүнчө бир мерчемдүү иш дайындап, анан ошол ишке жоопкерчиликтүү экенин билгиле. Сен бүгүн таштандыны чыгарасың, сен бүгүн эшиктин алдын шыпырасың, сен бүгүн үй жыйнайсың деп. Эгерде алардын убакыттарынын көпчүлүк бөлүгүн пайдалуу иштерди аткарууга жумшоого үйрөтсөңөр, анда эмгектенүүгө үйрөнүп, алар болочокто сөзсүз бактылуу болушат. Алар өтө жандуулук менен силердин берген тапшырмаңарды аткаргандан кийин өздөрүнүн көңүл ачуулары тууралуу рахат алат. Эмгек денени чыйралтып, акыл эсти бекемдейт. Өздөрүнө берилген тапшырмаларды аткаруу менен балдар аң сезимин өстүрөт. Андан тышкары мүнөздөрүнүн бекемдигин тарбиялайт. Ар бир ишти тез арада аткарып коюуну үйрөнөт. Көздөрү каныга баштайт, колдору дагы каныгат. Ар күн өзүнүн алмашуусу менен кичинекей милдеттемелерди ойлонууну, тактыкты жана аракеттенүү негизин талап кылат. Качан балдар чоңое баштаганда алардан чоңураак иштерди талап кылса болот. Мисалы, эмгек аларды кайгыга салат, алын кетирип жүдөтөт, узакка чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул нерсеге жол бербеңиз. Бериле турган жумушту кылдаттык менен балдардын саламаттыгына, жогоруда айткандай эле жаш курагына, акыл эсине, жөндөмүнө жараша берген туура. Эгерде балдар ашык эмгектенишпешсе, чарчоо аларга силердей эле залакасын тийгизе албайт. Чарчоо менен алсыроонун ортосунда өтө чоң айырмачылык бар да. Балдарга чоң иштерге караганда көбүрөөк жумуштарын алмаштырып жана дем алып турушу зарыл. Бирок алар алгачкы жылдарынан баштап эле жумуш кылууга үйрөнүп алышат. Жана алар кубанычтуулук менен жакшы иштерге киреше алып келишкендигин моюнга алат. Ийгиликтүү иш күнүн аяктагандан кийин таттуу уйкунун аркасында алар кийинки күнгө эмгектенүүлөрүнө өз күчтөрүн топтоп калыбына келтиришет. Эмгектештиктин дагы негизи бар. Үй бүлөлүк тартип берүүдө эмгектештиктин негизги баа жеткис байлыгы болуп саналып калат. Үйдүн улуу балдары ата-энелерге жардам берет, алардын иштерине, алардын милдеттерин бөлүшкөнгө жардам берет. Балдардын окууларына убактыңарды бөлүп, алардын берген жардамдарын баалай турганыңарды айткыла. Алардын силерге таянууларын каалаганыңарды, аларга менен сүйлөшүүдөн кубат аларыңарды айткыла. Анан балдар силердин жакшылыгыңарга жооп берүүнү создуктурбайт. Жыйынтыгында силер жумушуңардан жана түйшүгүңөрдөн эле арылып калбастан, балдарыңар иш жүзүндө даярдоочу зарылчылыкты жогорку деңгээлде аткара алышат. Ошону менен бирге үй бүлө түйүнүн бекемдейт бул эмгек. Анан өздөрүнүн балалык мүнөздөрүнүн жайгашуусун дагы чыңдап коет. Жылдан жылга алар туруктуу максатка жетиш үчүн аракеттениши керек. Акырындык менен жетилип, керектүү каниетке ээ болушуп, балалык тажрыйбаларынан чыгып, жеткилеңдикке умтулушат. Өтө кыйын эмес үй тапшырмаларын ак ниеттүүлүк менен аткарышып, балдар жана кыздар акыл эстүүлүктүн жана жүрүм-турум эрежелерин, руханий жеткилеңдүүлүктүн негизин тургузушат дейт. Караңыздарчы. Балдардын китептерден үйрөнгөн көп нерселерине караганда иш жүзүндө аткарган эмгекти сүйүүчүлүк жана таалим тарбиялардын аз нерсеси алдаганча маанилүү дегет. Кээ бир энелер мындай дейт да: балдар мага жардам берүүнү каалаган учурунда кайра көбүрөөк жоопто болушат. Менин балдарым менен дагы ошондой эле болушу мүмкүн. Мен аларга ушунусун билдирүүгө аракеттенген деп ойлойсуңарбы дейт. Өз балдарыңарды тез мактап шыктандыргыла. Мына ушундай достор. Менин тапшырмаларым эмне, кандай иштерди кылышым керек, бүгүнкү күнгө берилген тапшырма эмне, бүгүнкү күнгөндөн сенден эмнени күтөм деп алдын ала тапшырмаларды берип койсоңуз, бул балада жоопкерчиликти дагы тарбиялайт. Достор, мен сиздер менен коштошом. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Алкитап Чекит медиа сайты кызматта жана сиздерди күтөт. Башпагыңыз. Ошону менен чогуу эле WhatsApp'та дагы суроолор, кеңештер керек болсо жазыңыздар. +1 301 760 60 70 сандарына. Барыңыздарга мыкты ата-эне болууну каалайбыз. Мунун эң башында сүйүү турушу керек. Бар болуңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.